карап арзан жагын эме кыйындар Passat'ta çok, bıyımı da çok da. Bıyımı tekta da. Yok. Vay. Регистраторға түсті. Шекек. Депутат балыкчынын мэринин тонировкасын чечтирди. Жогорку кеңештин депутаты Болот Ибрагимов балыкчы шаарынын мэринин унаасынын тонировкасын чечтирди. Ошондой эле депутат аталган унаанын 2 айыбы бар экенин айтты. Тонировка расчёт жок. Ордунан чечилсе, эгер жок болсо анда тайган. 7,5 миң сомдон эки штраф койгон ошондо эле. Төлөп койсо жашоо болот. Чыгыш. Sonun жаңылык. Siz bilgen жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Ушулардын айынан 10 айлык окуу киргизилгени жатат. Соц тармакта каршы тилкеге чыгып алып, догрунган айдоочунун кылыгы талкуу жаратты. Жүк ташуучу унаанын айдоочусу каршы тилкеге чыгып алып, бет маңдайындагы унаадагы шопурдан өткөрүп коюуну талап кылган. Колдонуучулар ушулардын айынан айдоочулук күбөлүк үчүн окуу 10 айга узартылып жатканын жазып, жоопко тартууну талап кылышууда. Баткенде баласына алимент төлөбөй жүргөн ата 2 жылга кесилди. Ал соттун чечими менен 2017 жылдан тарта кирешесинин 4/1 бөлүгүн алимент катары төлөөгө милдеттендирилген. Бирок карыз 2025 жылдын сентябрында 500 миң сомго чыгып кеткен. Андан кийин сот кешини пробациялык көзөмөлгө алган, бирок мурунку аялынын даттасынан кийин 2 жылга эркинен ажыратылды. Бишкекте чатырына тег учак конуучу жери бар бизнес борбор курулат. 25 кабаттуу борбор Манас Бөкүмбаев көчөлөрүнүн кесилишинде салынары айтылды. Авиатор аталышындагы имаратты Кыргызстан аэропорттор компаниясы шаардын чок ортосуна курууну пландап жатат. Айтпакчы, Осман Airlines ишканасы Бишкекке жана ага жакын жерлерге эс алуу жана иштиктүү тег учак каттамдарын ачууну пландап жаткан. Бул үчүн компания жакын арада тег учак сатып алмакчы. Энен жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо 10 миң доллар акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Эмбанк 2105 13 Жанаркүл Д деп чыгат.
Россия өлкөсүнөн которум дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу алдаган. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч. Şunu oyur koymaç. Aydadı, aydadı. Oğun yanına koy vereyim de bakayım ben ayak kaydayım ben. Bir koça da sol koçukanda. Bir koça girem ben, hadi koy vereyim. Nasıl ne Ya için koy bir öt biteyim mi koy? Ya koy vermeyi de çıkmaz. Ya evet o adam streçte. Sen ne için koy vermeyi de? Çoğuşa bir koçadan çıksan koy vereyim ben dur vereyim geçeyim. Dur de, dur da. Sen otur. Haydi bir sabır koy. Ya ben kaptandan çıktan da hiç koy vermeyi de. Sen de zalakasça bisiklet yalattı. Çok akıllı